Саламатсыңарбы сүйүктүү менин окуучуларым. Кутман күнүңөр менен. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Андай болсо, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурун балдар, алтын эреже менен таанышып алабыз. Алтын эреже өздүк гигиенаны туура сактоо, тапшырмаларды өз убагында аткаруу, убакытты туура пайдалануу, ата-энебиз ошондой эле чоңдордун сөзүн угуу, аралыктан окууну туура түшүнүү. Балдар, бүгүн адабий окуу сабагынан Батма Абдухамидова эжебиздин калемине таандык болгон «Теспе» деген тема менен таанышабыз. Окуу китебибиздин 46 бетин ачабыз, балдар. Теманы таап, сабакка даяр болуп отурабыз. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты Теспе окуясын окуп түшүнөбүз, ой жүгүртүүбүз, акыл эсибиз жогорулайт, уурулук жаман сапат экенин түшүнөбүз жана уурулук кылбоого тарбияланабыз. Балдар, окуяны мен окуп берейин. Силер кунт коюп угуп түшүнүүгө аракет кылгыла. Теспе. Бир күнү ооруканадан чыккан аксакал кошунасынын акыбалын сурап коймокчу болуп, жөнөгөн таенесин Бермет адатынча ээрчип алды. Таенеси кошуналары менен чай ичип, бир топ сүйлөшүп отурушту. Бермет сөрүгө чыгып эле устунда мыкка илинген теспеге көзү түшкөн болчу. Теспени колуна алуунун айласын таппай көп отурду. Улуулар сөзгө кызуу киргенде, Бермет ордунан акырын турду да колун теспеге сунду. Бою жетет экен. Теспени колуна алып, койнуна салды. Ошол бойдон колун койнунан чыгарбай, былк этпей отурду. Баары дасторконго бата кылышып, ордуларынан козголушту. Аксакалдын байбичеси тарелкадагы конфет, боорсок алып, Берметке сунду. Ме кой, кызым, үйгө барганда жейсиң. Жок, мен жебейм, деди Бермет мурчуюп. Улуу адамдын колун уялтпай ал, балам, деди таенеси да. Бермет колун койнунан чыгарбай туруп калды. Тартынып турат го, таенеси, өзүң эле ал эми. Үйгө барганда берип коесуң кызыңа, деп байбиче таенесине берди. Бермет бир аз жеңилдей түштү. Өз үйүнө жеткенде гана айланасына аяр көз жүгүртүп, колун койнунан чыгарды. Эми теспени жакшылап карап, мойнуна тагынды. Өзүн бир башкача сезип кетти. Бир кезде короонун каалгасы ачылып, жумуштан түштөнүүгө келген апасы кирди. Сагынып калган Бермет апасына кучак жая чуркады. Апасы эрке кызынын маңдайынан сүйүп, жатып мойнундагы теспени көрдү. Ой, кызым, бул теспени кайдан алдың? Ким берди сага муну? Теспе деген сөзгө ал түшүнгөн жок. Ошентсе да өзүнүн мойнундагы мончогу жөнүндө сөз болуп жатканын билип, Бермет аябай эле чочуп кетти. Деми кысыла түштү. Жооп айтканга да чамасы келбей туруп калды. Мына, балдар, окуя ушул жерден бүтөт. Демек, балдар, силер кандай деп ойлойсуңар? Бермет туура кылдыбы? Жана ал апасына эмне деп жооп берет? Эми, балдар, силер окуяны дагы бир сыйра түшүнүү менен окуп чыгып, теманын аягындагы суроолорго жооп берүү менен чыгарманын картасын түзөбүз. Жана тапшырма укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уурулук кылба деген макалдын маанисин чечмелейсиңер.
Балдар, адабий окуу сабагы ушун менен аягына чыкты.